Kıyamattın belgileri. Bismillahirrahmanirrahim. O insanlar, Allah Taala'nın azabından korkqula. Kıyamat belgilerinin biri, al жердің қатты titröösü. Al жер titröөнü көрген адам, anın korkunучунан баласын emizip жатқан аял, баласын emizip жатқанын байқабай калат. Жана бойында бар аялдар бала таштап коет. Адамдарды ес басып, мас болып қалғанын көресің. Алар чыныгы мас эмес, бирок Аллах Тааланын азабы каттуу. Андыктан алар маска окшоп эстерин жоготуп коюшат. Али радиаллаху анху айткан: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: адамдарга бир заман келет, исламдын наамеле кылат. Ал деген мусулманмын дейт, бирок амалы жок. Диндин сүрөтү эле калат. Ал дегени диндин көрүнүшү бар, анын өкүмдөрү жок. Куран окулат, ичиндеги өкүмдөрүнө амал кылынбайт. Мечиттери абдан кооз, бирок ибадат жагынан начар. Ошол замандын адамдарын жамандары, алымдары болот. Алымдардын өзүнөн фитна чыгат. Хайыр эле өздөрүнө кайтат. Ушулар кыяматтын белгилери. Хузайфа бин Усайдил Гаффари айтат: бир күн бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Биз кыямат жөнүндө сөз кылып жатат элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: силер эмне жөнүндө сөз кылып жатасыңар? Биз айттык: кыямат жөнүндө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыямат болбойт. Кыяматтын 10 белгиси болмоюнча. Биринчиси, дүйнөнү түтүн басат. Экинчиси, Даджалдын чыгуусу. Үчүнчүсү, Даббатул Арздын чыгуусу. Төртүнчү, күндүн батыштан чыгуусу. Бешинчи, Иса алейхиссаламдын түшүүсү. Алтынчы, Яжуч Мажуч чыгуусу. Жетинчи, жердин чөгүүсү чыгыш тарапта. Сегизинчи, жердин чөгүүсү батыш тарапта. Тогузунчу, жердин чөгүүсү Араб өлкөсүндө. Онунчу, Йеменден от чыгуусу. Ал от адамдарды кууп махшарга жеткизет. Даджал эң чоң бале. Андай чоң бале адам атадан бери кыямат күнгө чейин болгон жок, жана болбойт деле. Ал сыйкырчылык кылып, асмандан жамгыр жаадырат. Мен Кудаймын деп адамдарды азгарат. Бир көзү сокур болот, эки көзүнүн ортосунда капыр деп жазылган болот. Түтүн дүйнөнү батыштан чыгышка чейин түтүн басат. Ал 40 күн турат. Кулактарынан, мурундарынан кирип, артыларынан чыгат. Момундар сасык тумоо менен ооругандай болуп, капырлар арак ичкендей мас болуп калышат. Даббатул Арз айбан сыяктуу болот. Меккеден Сафа тоосунун астынан Муса алейхиссаламдын аса таягы болот. Сулайман алейхиссаламдын шакеги болот. Ал таягын момун адамдын маңдайына тийгизсе, бул момун деп жазуу пайда болот. Капыр адамдын маңдайына тийгизсе, бул капыр деген жазуу пайда болот. Иса алейхиссалам Шам мамлекетинен чыгып Даджалды өлтүрөт. Даджал Иса алейхиссаламды көргөндө эле туз сууда эригендей эрип кетет. Андан соң 40 жыл Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятын жүргүзөт. Яжуч Мажуч булар эки түр болушат. Бир түрү өтө кичинекей болот, бир түрү өтө чоң болот. Азыркы учурда алар бар, жашап жатышат. Искендер Зулкарнайн бир тоонун артына камап тосуп койгон. Убактысы келгенде чыгышат. Алардын саны сан жетпей турган даражада көп болушат. Бир деңизге келип, алды деңиздин суусун ичип кургатып коет. Арты келгенде ушул жерде бир заманда суу болгон экен деп ойлоп калышат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: кыяматтын бир канча белгилери бар. Базарда соодагерлердин буюмдарын өтүшү азайып кетет. Жамгыр азайып, өсүмдүк азаят. Гыйбат ушак айтыш көбөйөт. Сүткорлук ачык болот. Зинадан төрөлгөн балдар көбөйөт. Адамдар байлыгы бар үчүн урматталат. Мечитте фасыктардын үнү көтөрүлөт. Адилетсиздер адилеттүүлөргө басымдуу болот. Аманат малды өзүнүн малындай иштетет. Зекет берилбейт. Адамдар дин илимин артка коюп, дүйнө илимине көбүрөөк кызыгышат. Эркек киши аялына баш ийет, ата-энесин наразы кылат. Досун атасынан өйдө көрөт. Бир элдин башчылары фасыктары болот. Бир кишинин жамандыгынан корккондугунан урматтайт. Ушулар кыяматтын белгилери. Абу Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала асман жерди жараткандан кийин сурду жаратат. Ал сурда 10 айланпасы бар. Ар бир айланпасы асман жердин кеңдигиндей. Ал сурду Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга берген. Исрафил алейхиссалам ал сурду оозуна коюп, Аллах Тааланын буйругун күтүүдө. Качан буйрук болсо, ал сурду үйлөйт.
Абу Хурайра радиаллаху анху сурады. Аллахтың елчisi сур дегеніңіз эмне? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ал нурдан жасалған bir чоң мүйіз. Аны 3 жолу үйлейді. Bir үйлөө қорқыту үшін, bir үйлөө өлтіру үшін, bir үйлөө тирилтүү үшін. Уақытысы келгенде Аллах Таала Исрафил алейхиссаламға буйрат үйлөгүн деп. Биринчисин үйлөгөндө асман жердеги бардык жануар жандуулар коркуп, эстерин жоготуп коюшат. Бул жөнүндө Аллах Таала мындай деп айткан: Сурду биринчи жолу үйлөнгөндө асман жердеги бардык жандуулар коркунучка түшүп кала берсе, бала эмизип жаткан аялдар баласын эмизип жатканын байкабай калышат. Бойында бар аялдар бала таштап коюшат. Жаш балдар ал күннүн коркунучунан кайгырып, жаштары агарып кетет. Bir канча убакыт ошондой абалда калышат. Анан Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга жана буйрулат: экинчи жолу сурду үйлөгөндө, асман жердеги бардык жандуулар өлүшөт. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай деп кабар берген: Сурду үйлөгөндө асман жердеги бардык жандуулар өлөт. Аллах Таала каалаган периштелери гана тирүү калышат. Алар Джабраил, Микаил, Исрафил жана жаналгыч периштелер менен аршты көтөрүп турган периштелер гана тирүү калышат. Андан соң Аллах Таала жаналгыч периштеге алардын да жандарын ал деп буйрат. Алардын да жандарын алат. Аллах Таала айтат: О жаналгыч периште, менин жараткан махлуктарымдан ким калды? Ал айтат: О Раббим, бир гана алсыз кулуң мен калдым. Аллах Таала айтат: Жаналгыч периште, сен уккан жоксуңбу менин бул сөзүмдү? Ар бир жандуу махлук өлүм даамын татууга тийиш. Сен өзүң да өз жаныңды алгын деп буйрат. Жаналгыч периште бейиш менен тозоктун ортосундагы бир жерге келип, өз жанын өзү алат. Жанын чыгуусунан кыйкырат: Эгер дүйнөдөгү адамдар тирүү болушканда, анын үнүнүн коркунучунан жүрөктөрү жарылып өлүп калмак эле. Жаналгыч периште айтат: Эгер жандын чыгуусу мынчалык кыйын экенин билгенимде, момундардын жанын мээримдүүлүк менен алмак элем. Андан соң жаналгыч периште да өлөт. Жандуу махлуктардан бир да тирүү жан калбайт. Жер бузулган абалда 40 жыл калат. Аллах Таала айтат: О кадыр барксыз дүйнө, сени абад кылып турган падышалар каякка кетти? Алардын балдары кана, залымдар кана, менин ырыскымды жеп башкадан көрүп, башкага сыйынгандар гана. Бүгүн мүлк кимдики? Эч кимден жооп чыкпайт. Аллах Таала өзүнө өзү жооп берет. Мүлк бир гана каардуу Аллахтыкы деп. Андан соң Аллах Таала каттуу шамал жөнөтөт. Ал шамалды Аад коомуга да жөнөткөн эле. Bir iğnenin teşigинен чыккандай кылып шамал жөнөткөн эле. Жер бетинде бардык тоолор, дөңсөлөр, сабалган жүн сыяктуу учуп кетип, жер тегиз болуп калат. Андан соң Аллах Таала асманга буйрат: жамгыр жаадыргын деп. Асмандан 40 жыл жамгыр жаайт. Эркек адамдын жыныстык суусу сыяктуу. Ал суу ар бир бийик нерседен 12 метр бийиктикке көтөрүлөт. Жердин астында жаткан адамдын тукумуна ал суу жеткенде, ал тукумдан адамдын денеси өнүп өсүп, мурда кандай болсо, ошондой денеге толук жетилет. Андан соң Аллах Таала алгач аршты көтөргөн периштелерди тирилтет. Анан Джабраил алейхиссалам, анан Микаил алейхиссалам, анан Исрафил алейхиссалам, анан Азраил алейхиссаламды тирилтет. Андан соң Аллах Тааланын буйругу менен улоону жана башына кийле турган тажыны, жана урмат сыйлуу кийимдерди, жана желекти ал периштелер алып асман менен жердин ортосунда турушат. Джабраил алейхиссалам жерге кайрылып сурайт: Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде деп. Жер жооп берет: Мен ант ичип айтамын. Аллах Таала мага каттуу шамал жөнөтүп, мени астын үстүн кылып, ойран кылып салды. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде калды экен, өзүм да билбей калдым. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнөн бир нур көтөрүлүп чыгат, асманга чейин жетет. Джабраил алейхиссалам ал нурду көрүп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде экенин билет. Периштелер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнүн башына барып олтурушат. Джабраил алейхиссалам ошол жерде абдан ыйлайт. Периштелер сурашат: Эмне себептен ыйлайсың деп. Джабраил алейхиссалам айтат: Кандай ыйлабайт экенмин? Азыр Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам туруп, менден үммөттөрүн сурайт. Мен анын үммөттөрүн кайда экенин билбеймин. Эмне деп жооп беремин? Ошол учурда жер кыймылдап, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү ачылып, мүрзөсүнүн ичинен чыгат.
үстүндөгү топурактарды кагып, тазалап, оң тарабына карайт, сол тарабына карайт. Эч бир абатчылыкты көрбөйт. Бирок Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил алейхиссаламдардын алдында тургандарын көрөт. Жабраил алейхиссаламга карап айтат: "Бул эмне деген күн? Кандай күн болду?" Жабраил алейхиссалам айтат: "Бул күн өкүнө турган күн. Бул күн бушайман боло турган күн. Бул күн кыямат күнү болду. Бул күн бардык инсан сиздин шапаатыңызга муктаж боло турган күн болду." Жана сурайт: "О Жабраил, менин үммөттөрүм кайда? Же сен аларды тозоктун жээгине калтырып, анан мага кабар бергени келдиңби?" Жабраил алейхиссалам айтат: "Аллах андайдан сактасын. Бирок мен ант ичип айтамын. Жер жарылып биринчи эле сиз турдуңуз." Анан Жабраил алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын башына бейиштен алып келген тажыны коюп, денесине кийим кийдирип, буракка миндирет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "О Жабраил, менин сахабаларым Абу Бакр, Умар, Усман, Али кайсыл жерде калышты?" деп сураганда, ошол учурда алар жерден чыгып Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына келишет. Бир периште бейиштен кийим, улоо алып келип, аларга кийдирип, улоого миндирет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жерге башын саждага коюп, ыйлап: "О аттиң үммөттөрүм" деп үммөттөрүн жоктойт. Андан соң Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга буйрат: "Сурду үйлөгүн" деп. Сурду үйлөгөндө сурдун ичиндеги бардык арбактар учуп чыгып, асман менен жердин арасын толтурат. Ар бир арбак өз денесин кайсыл жерде болсо табып, өз денесине кирет. Аллах Таала бул жөнүндө Куранда айткан. Андан соң сурду экинчи жолу үйлөгөндө алар жер астынан терилип, жер үстүнө чыгып карап калышат. Андан соң адамдардын, жиндердин бардыгын топтоп махшарга чогултат. Муаз ибн Жабал айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга айттым: "О Аллахтын элчиси, мага айтып бериң, Аллах Тааланын ушул сөзүнүн мааниси: сурду үйлөгөн күнү силер топ-топ болуп келесиңер." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйлап көз жашы менен сакалдарын, кийимдерин суугулду. Анан айтты: "О Муаз, сен аябай улуу суроо сурадың. Кыямат күнү болгондо адамдар 12 бөлүккө бөлүнүп турушат. Биринчи бөлүгү көрдөн турганда эки колу жок, эки буту жок болуп турушат. Аллах Таала тараптан үн келип жар салынат. Бул адамдар коңшуларына ыза берип жүрүшкөн. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Экинчи бөлүгү Аллах Таала тараптан үн келет. Булар намазды кош көңүллүк менен окушкан. Ал эми булардын жазасы ушул бара турган жерлери тозок. Үчүнчү бөлүгү көрдөн турушат. Алардын курсактары тоодой чоң болот. Курсактарынын ичинде качырдай чоң чаян жыландар менен толтурулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Булар зекет бербеген адамдар. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Төртүнчү бөлүгү көрдөн турушканда ооздорунан кан агып турат. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар соода садык кылганда жалган сөздөрдү айтып соода кылышкан. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Бешинчи бөлүгү көрдөн турганда курсактары шишип кеткен. Өлүп калган малдын сасыгынан да сасык болушат. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар жок жерде күнөө иштерди жасап, адамдардан уялып коркуп, бирок Аллах Тааладан уялбай коркушкан жок. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Алтынчы бөлүгү көрдөн турушат. Кекиртектери кесилген абалда Аллах Таала тараптан үн келет. Булар жалгандан күбөлүккө өтүшкөн. Жазалары ушул бара турган жерлери тозок. Жетинчи бөлүгү көрдөн турушат. Ооздорунан кан ириң агып турат. Аллах Таала тараптан үн келет. Булар күбөлүктөрүн жашырган адамдар. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Сегизинчи бөлүгү көрлөрдөн турушат. Баштары ылдый, буттары өйдө болгон абалда Аллах Таала тараптан үн келет. Булар зина кылып, тооба кылбай өлгөн адамдар. Жазалары ушул: бара турган жерлери тозок. Тогузунчу бөлүгү көрлөрүнөн турушат. Жүзү кара, көзү көк, курсактарына от толтурулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар жетимдердин малын акысыз жеп жүрүшкөн. Жазалары ушул: бара турган жери тозок. 10-чы бөлүгү көрлөрүнөн турушат. Алардын териси пес, макоо оору менен бузулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар ата-энелерин наразы кылышкан. Алардын жазасы ушул: бара турган жери тозок. 11-чи бөлүгү көрлөрүнөн турушат.
көздері соқыр, тиштері өгіздің мүйізіндей, еріндері көкіректеріне асылып түшкен, тілдері чуалып құрсақтарына жеткен. Құрсақтарынан заңдары шығып тұрады. Аллах Таала тараптан үн келеді. Бұл адамдар арақ ішіп жүріп, тауба қылбастан өлішкен. Алардың жазасы ушул. Бара тұрған жері тозық. 12-ші бөлігі көрлерінен тұршат. Жүздері 14-ші кечелік айдай нұрданып, тозоқтың үстіне тартылған көпіріден чағылған чаққандай өтіп кетішет. Аллах Таала тараптан үн келет. Бұл адамдар соғып іштері жасап, қайырымдылық қылып күнөден алыс болып, 5 уақыт намазды қалтырбай оқып, тоба қылып жүріп дүйнеден қайтыш болғандар. Алардың сыйлығына бейіш берілет. Күнөлөрү кечирилип, Аллах Таала өз рахматына алып, разы болгон пенделер. Бұл баян шариат жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.